A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Jana akırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan salamı jana salavatlar olsun. Assalamu aleykum hormatly musulman bertoğanlarım. Учурда адамдар арасында өтө актуалды болуп жаткан 20 адамга жөнөтпөсөң сени кырсык басат, 30 адамга жөнөтпөсөң турмушуң начарлап кетет деген куру эсеместер тууралуу сөз кылууну чечтик. Чындыгында Аллах сиздин пешенеңизге, башкача айтканда тагдырыңызга бүгүн кырсыкка кабыласын деп жазып койсо, эсемеси 20 адамга эмес, балким 1000 адамга жөнөтсөңүз да Аллахтын жазмышынан качып кутула албаган абалда кырсыкка туш боло берелиңиз. Эгер Аллах Таала сиздин пешенеңизге, башкача айтканда тагдырыңызга бүгүн сүйүнүч болот деп жазып койсо, эсемести өчүрүп салсаңыз да Аллахтын жазмышынан качып кутула албаган абалда сүйүнүчкө туш боло берелиңиз. Ибн Аббас радиаллаху анху айтты: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү мага мындай деди: "Балам, билгин, эгер бүтүн дүйнө сага жардам берүү үчүн топтолушса, Аллахтын жазып койгон нерсеси менен гана пайда берет. Эгер бүтүн дүйнө сага зыян берүү үчүн топтолушса, Аллах жазып койгон нерсе менен гана зыян берет. Калемдер көтөрүлгөн, жазуулар кургаган." Тирмизи. Сиз тууганым тагдырыңызды бир эсемеске байлабаңыз. Балким бул ишиңиз чоң күнөө болот. Себеби ошол эсемести жөнөтүү менен адамда кааласа да, каалабаса да ошол эсемеске ишенүү пайда болот. А бул ишенүү Алладан эмес, эсеместен болот деген маанини пайда кылат. Натыйжада Алланын каарына кылып, чоң күнөө кылган болосуз. Жакшылыкта, жамандыкта Алладан деп ишенмейин, сиздин ыйманыңыз толук болбойт. Качан сизге эсемести баланча адамга таратпасаң кырсык басат, эгер таратсаң бактылуулук алып келет деп кимдир бирөөдөн эсемес келсе, билиңиз, ал жалган маалымат. Ал эми жалган маалымат таратуучулардын акыбалы кандай болору тууралуу хадисте мындай делген: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү сахабаларына эртең менен мындай деди: "Чындыгында бүгүн мага түнү эки периште келип, жүрү кеттик деп мени алып кетишти. Ошентип биз андан ары жөнөдүк. Соң бир жерде чалкасынан жаткан бир адамга туш келдик. Жана анын үстүнө дагы бир адам темир чеңгел менен тигинин бетинин бир жагынан баштап, анын оозун уртуна, каңылжарына жана көзүнө сайып туруп, желкесине чейин сыйра тартып жаткан экен. Анан анын экинчи жагынан өтүп, дал ушундай сыйрып жатты. Бул жагын сыйрып бүткөнгө чейин экинчи жагы калыбына келип калып жатты. Ошентип баягы көрүнүш кайра кайталанып жатты. Ошондо мен субханалла, бул экөө кимдир деп сурадым. Оозу мурдун жана уртун желкесине чейин темир чеңгел менен жыра тартылып жаткан адамга келсек, ал эртең менен үйүнөн чыгып, бардык жерде жалган сөздөрдү таратып жүрчү. Эми аны кыямат күнүнө чейин ушинтип азаптайт деди. Бухари. Хадис кыскартылып алынды. Эми мындай жалган эсеместерди таратуудан сактанаарсыз. Чындыгында Аллах Таала Куранда ошондой эле жалган сөздөрдөн сактангыла деди. Хач сүрөсү 30-аят. Анын үстүнө ошондой жалган эсеместерди таратуучулар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпаган сөздөрдү айтты деп ага доомат кылышат. Чындыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Ким менин айтпаган сөзүмдү айтты деп жалган токуса, өзүнө тозоктон орун даярдай берсин." Муслим. Тууганым, сиз андай эсеместерди эч кимге жөнөтпөңүз. Чындыгында андай эсеместер жалган ушак таратууга кирет. А ушак таратуучулар бейишке кирбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Ушакчы бейишке кирбейт." Бухари, Муслим. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда мындай деди: "Ар кандай ушак айыңдарды таратып жүрүүчү кордолгон касамкорлордун тилине кирбегин." Калам сүрөсү 10-11-аят. Ошондуктан алардын тарат дегенин таратпаңыз. Бул сиздин жогорудагы хадиске жана аятка амал кылганыңыздан кабар берет. Ибн Аббас радиаллаху анху эки мүрзөнүн жанынан өтүп бараткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дегенин кабарлайт: "Чындыгында булар кабырларында каттуу азап тартып жатышат. Булар чоң күнөөлөр үчүн эмес, башкача айтканда маркум өздөрүнүн оюнда чоң күнөө эмес эле деп ойлошкон. Бирок алардын күнөөсү кантсе да оор күнөө болуп эсептелет. Алардын бирөөсү тирүү кезинде ушак таратып жүргөн, экинчиси болсо өзүнүн заарасынан сактанган эмес." Бухари, Муслим. О бир тууганым, чындыгында сизге качан кырсык келүүсүн же бакыт келүүсүн жалгыз Алла гана билет. Сиз билбейсиз, жана ошондой эле жалган эсеместерди таратуучулар да билбейт. Ошондуктан эч качан өзүңүз анык билбеген нерсени адамдарга таратпаңыз.
Бул тууралуу Аллах Таала Куранда мындай деген: Анык билбеген нерсеңдин артынан ээрчибе. Чындыгында кулак, көз, жүрөк булардын бардыгы кыямат күнү суракка тартылышат. Исра сүрөсү 36-аят. Башка аятта Алла Таала мындай деди: Адам баласы эмне деп гана сүйлөбөсүн, жазуучу периштелер анын алдында ар дайым көзөмөлдөп жазууга даяр турушат. Коф сүрөсү 18-аят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Чындыгында пенде ойлонбостон бир нерсе деп айтып коюп, ошонун натыйжасында Сирот көпүрөсүнөн буту тайып кетип, бул чети менен аркы четинин аралыгы батыш менен чыгыштай кең болгон тозокко түшүп кетет. Бухари, Муслим. Эгер кыяматта китебиңизди оң колуңуздан алууну жана анда жакшы гана амалдарды жазылып турганын көрүүнү кааласаңыз, анда жалган сөздөрдү сүйлөбөңүз, жалган маалыматтарды жазбаңыз жана башкаларга таратпаңыз. Мусулман бир тууганым, сиз СМСти 20 адамга жөнөтө албай калдым, эми эмне болот экен деп кайгырбаңыз. Аллага таяныңыз. Чындыгында мындай СМСтер пайда да, зыян да алып келбейт жана тагдырыңызга бүтүлгөн жазууну өзгөртө да, ага бир нерсе да кошо албайт. Бул тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Абдулла ибн Амр радиаллаху анху мындай деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Аллах махлуктар рызкысын асман жана жер жаралбастан 50 000 жыл мурун жазып койгон деди. Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисинде: бардык нерсе тагдырга байланыштуу, керек болсо сокур болууда, зирек болууда деди. Ахмад. Келиңиз эми эмне себептен адамдар арасында ушундай СМСтер жиберилип жатканына бир токтолуп кетели. Чындыгында шайтан адамдардын анык душманы. Ал кыямат күнгө чейин адамдарды Алланын туура жолунан тосуу үчүн өзүнүн бузук иштерин жүргүзө берет. Алла Таала Куранда мындай деди: Шайтан айтты: Сен мени адаштыргандыгың үчүн мен аларга каршы сенин туура жолуңда милдеттүү түрдө тосуп олтуруп аламын. Ушундан кийин аларга алдынан да, артынан да, оң жагынан да, сол жагынан да келемин. Ошентип мен алардын көпчүлүгүн азгырып, натыйжада шүгүр кылуучулардан, ыраазы болуучулардан таппайсың деди. Алла Таала айтты: Андан айыпталган жана куулган түрдө чык. Алардан адамдардан ким сага ээрчисе, силер менен тозокту толтурамын деди. Ароф сүрөсү 13-аят. Эгер адам ошол СМСтен пайда же зыян келет деп ишенип калса, анда кылган иши ширк болот. Шайтан эми ушул жактан СМС аркылуу адамдардын акыйдасын бузуу менен өзүнүн иштерин жүргүзүп жатат. Эми кээ бирлер түшүнбөй калуусу да мүмкүн. Бул СМСтерди шайтан эмес, адамдар жөнөтүп жатат го деп. Жок, шайтан десе эле оттон жаралган махлукту түшүнүү менен чектелип калбайбыз. Балким Куранга кайра эле кайтабыз. Ал жөнүндө эмне деген? Жашырынган азгыруучулардын жамандыгынан ал адамдардын жүрөктөрүн азгырат. Алар жиндер жана адамдардан болот дейт. Нас сүрөсү 4, 5, 6 аяттар. Мындан билинип тургандай, адамдардан да шайтандар болот. Ошол адамсымал шайтандар дин душмандары ушундай СМСтерди жөнөтүп жатышат. Ошондуктан сизге ушундай СМСтер келсе, таратып тиги адамсымал шайтандарга жардам бербеңиз. Алла Таала Куранда мындай деди: Ал эми жамандыкта жана душмандыкта бири-бириңерге жардам бербегиле. Майда сүрөсү 2-аят. Бордош бир тууганым, эми сизге башка бирөөлөрдөн ушундай мазмундагы СМСтер келип калса, өчүрүп салыңыз. Жана бул иш жалган экенин, жалганды таратса күнөө экенин жөнөткөн адамга түшүндүрүңүз. Алла Таала Куранда мындай дейт: Алла силерди жана силердин кыла турган амалдарыңарды жараткан деди. Соффа сүрөсү 96-аят. Башка аятта: Силерге жана жаныңарга биз белгилеп койгондон алдын зыян жетпес. Эгер жетсе, биз аны пайда кылуубуздан алдын китепте Лавхул Махфузда жазып койгор элек. Албетте бул Аллага жеңил. Хадис сүрөсү 22-аят. Урматтуу мусулман бир туугандарым, чындыгында мындай СМСтер пайда да, зыян да алып келбейт. Баары жалгыз Алладан. Балким токтоторсуңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.